Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрөрмандары. Бүгүн Балконский балакай тасмасы жабык эшик артында көрсөтүлүп жатат. Балконский балакай тасмасынын башка каармандары, режиссерлору менен алдыда кызыктуу маек болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатчылык. Фильмдин премьерасы менен куттуктайбыз. Анан кандай даярдыктар болду, кандай сезимдер болуп атат, айта кетсеңиз бизге бөлүшүп. Бул фильм Балконский балакай режиссеру Мурат Мамбетов. Мен Мурат Мамбетовго ишенем. Мен ойлойм, ушу абдан жакшы тартылды болуш керек деп. Мен эми процессте көп катыша алган жокмун. Себеби баягы уюштуруу иштери менен көп жүрүп калдым да. Ошондуктан процессти Мурат Мамбетов менен Гүлжайналар карап атышты да. Саламатсызбы, Мурат агай, бүгүнкү Балконский балакай тасмасынын максаты эмне жөнүндө тартылды, эмнени ошо элге көргөзүүсүздөр келди, ошону бизге айтып берсеңиз көрөрмандарга. Албетте, кандай чыгарма болбосун, трагедия болобу, драма болобу, комедия болобу, эң негизги бул эмне айткым келет деген суроого жооп бериш керек да чыгармачыл топ. Сценарист болобу, режиссер болобу, продюсер болобу. Биздин оюбуз эң негизги оюбуз. Бул адам каякта окубасын, каякта жашабасын, кандай гана кыйынчылыктарда болбосун, бирок эч качан эне тилин унутпаш керек. Эне тилин билбеген адам, такыр билбеген адам биздин Кыргызстандагы эң алыскы, эң мындай айылга туш болуп калып, анан ушул жерде эне тилди билбеген үчүн кандай гана кыйынчылыктар болду, кандай гана күлкүлүү окуялар болду. Мына ошол жөнүндө биздин тасмабыз. Анан жөн эле билбей жүрүп, кийин ушу эл менен аралашып, эл менен сүйлөшүп, анан кыргызча так сүйлөп калат да. Урматтуу достор, бүгүнкү Балконский балакай тасмасынын башкы каарманы ушу Өмүрбек мырза. Өмүрбек мырза, айтсаңыз, бул киного кандай ролду жараткансыз, анан премьерасы менен куттуктайбыз албетте. Эмне роль жараткансыз, дагы элдерге кандай тартууну ойлойсуз? Биринчиден чоң рахмат. Экинчиден кош келиңиздер. Буюрса презентация жакшы өтөт деген үмүттөбүз. Кайсы ролду жараттыңыз дегенде кинонун аталышында эле турат. Бул Балконский балакай. Мен ошо шаарда төрөлүп, шаарда өсүп, Европада окуп келген крутой бир депутаттын баласынын образын түздүм. Бирок жашоодо андай эмесмин. Анан кийин ошол жигит кандайдыр бир кырдаалдардан улам Кыргызстандын четки айылдардын бирөөсүнө айыл өкмөтү болуп барып калат. Жана ошол жакта кордуктун баардыгын көрүп, ар кандай ситуацияларга кабылат. Ошол жөнүндө тасма. Жана ошол айылдан жашоонун чыныгы маңызын, жашоонун чыныгы максатын, смысл жизни деп коет го. Ошону таап түшүнөт да. Ошол жөнүндө. Бул тасмага кантип тандалып калдыңыз тартуу үчүн? Чынын айтканда, бул тасмага алгач мени карашкан эмес. Анткени мен съемочный процесске барганда тасма 2-3 күн уже тартылып аткан болчу. Мен образымды башка бирөө ойномок, бирок ар кандай себептерден улам, ал адам проекттен четтеп калып, анан мени чакырышкан. Анан мен барып туруп, мантип туруп образымды болуп кайтып чыгарып бербедимби дейли. Анан бул тасмага тартуу үчүн гонорар канча алдыңыз? Гонорар на хлеб на соль хватает, кыскасы. Өзүңүздү канааттандырдыбы? Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр. Чоң рахмат. Бирок мындан көп болсо андан да жакшы болмок. Ушунда канааттырган жокпу? Жакшы, тамаша. Кудайга шүгүр. Чоң рахмат. Гүлжайна Атаканова жекебиз. Гүлжайна эженин көрөрмандары көп экен, Журналисттарга, актерлорго баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Эми бул башталышы, эң башталышы кино. Атаканова жана режиссеру жекеле бул киноңуз канчалаган кыргыз элине тартуулап жүргөн көптөгөн кинолордун режиссеру, мыкты режиссер Мурат Мамбетов агайыбызды келиңиз. Кинону көргөнү келгениңерге чоң рахмат. Эми илгери мен жаш кезимде советтер дövrүндө кино
Ол ушунда премьера болгондо чынында эле режиссер эң биринчи орунда турган. Азыр заман башка, азыр продюсер деген башкарып калган. Ошондуктан өрүс бергесең. Керемет кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү биздин тасмабызга келген, алтындай убактыңыздарды бөлүп келген биздин урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушундай Балконский балакай аттуу тасманы жараттардан мурда биз Акинай Төрөбековна менен сүйлөшүп, ушул комедияны чогуу ушул команда жараттык. Мен эми сөздү көп узатпайм. Мен ушул кинону тартыш үчүн бир гана режиссер табалбай, сөзсүз жанында команда болот. Бул Өмүрбек Нуркина. Нурбек Албаяр. Мен микрофонду Балконский братанга узаткым келип атат. Өрүс Жомартов эжеке сизге чоң рахмат. Гүлжайна Атаканова эже сиздерге чоң рахмат. Сиздер менен биринчи проект эмес, буюрса дагы келечекте дагы башка проекттерде иштешебиз деген үмүттөмүн. Бул фильмдин демеушүсү болгонго бизди кандайдыр бир Кыргызстанда жаралган маселе бар. Айылдан шаарга абдан чоң миграция болуп атпайбы? Айылдык элдерибиз, айылдан келген элдерибиз шаарга келип жумуш менен, үй менен камсыз бололу деп бир максаттарды коюп шаарга келип атпайбы? Ошондуктан биздин кандай десем, биздин жумушубуз ошол нерсе менен байланыштуу. Анан ошол айылдагы болгон көйгөй келип шаарга келип ошол фильмде ошол нерсе көрсөтүлгөн. Ошондуктан биз ойлойбуз, что актуальный, самый ушундай глобальный суроону ошол фильмде көрсөтүп алды болуш керек режиссерлор. Ошого мен ойлойм, биздин салымыбыз непосредственно ошол менен байланыштуу. Кол чабып узатып койбойлу, жакшы болуп атат да. Комедия жанры, мынан көйгөй бизде азыр турган маселелерди кошуп ачып атат. Простите, внука, правнука. Мага аябай жакты сонун кино экен. Жаш болсо дагы шаардык болбостон айылды чагылдырыптыр да көбүнчөчү. Көбүнчө айылдарда ошондой да жолдору жаман тигине, балдарга школго, мектепте айтып атат, бүт эч кандай мында жасалма жок. Действительно баары ушундай да. Бар да мындай селолор толтура айылдар. Сонун тартылыптыр кино. Молодцы, рахмат. Азыркы актуалдуу темаларга тартылган экен. Кыргыз тилине көңүл бөлүш керек деген, баягы айыл жергесине көңүл бөлүш керек деген. Баягы азыркы жаштар ошо кыргыз тилин билбей атпайбы, ошол темасы жакты да мага, негизи сюжетный линиясы жакшы экен. Сиз дагы өз пикириңизди айта кетсеңиз. Мага жакканы ошо баягы шаарда эле жана орусча өскөн бала айылга барып түшүп калып эле кокусунан да, бул тагдырдын агы менен. Анан ошол жактагы баягы айласыздан азыр интернеттин заманы эмеспи, интернет тартпагандыктан айласыздан ошол шаарды оңдогонго туура келип калып, анан бир жакшы чоң сүйгөнгө жолугуптур да. Негизинен жалпысынан алганда бул жакты, мындай азыркы жыпар айткандай актуалдуу тема экен да. Ошол эле жаштардын орусча өсүп аткандыгы, орус тилде кыргызча жакшы билбегендиги, анан калса айыл жактагы элет жерлерин да оңдош керек. Ушуну менен Балконский балакай тасмасынын жабык эшик артында көрсөтүүсү аяктады. Биз ойлойбуз, бул фильм бардык келген конокторго жакты деп. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди биздин комментарийге жазганды унутпаңыздар. Анда дагы 7 каналдын YouTube, Facebook, Instagram баракчасына катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.